Саламатсыздарбы балдар. Мен Панфилов районуна караштуу Жумалов Карпек атындагы орто мектебинин кыргыз тили жана адабият сабагынын мугалими Бейшенбай Кысыкүл апа. Билек жирей албаганды билим жирейт дейт элибизде. Ошон үчүн биз жакшы окуп, жакшы билим алышыбыз керек. Ал эми азыр үй тапшырмасын кайталап алалы. Биринчи суроо. Шота Руставели ким болгон? Убакыт кетти балдар. Азаматсыңар 7-8 кылымдын аралыгында жашап өткөн жана ушул заманга чейин бир гана чыгармасы сакталып калган грузин элинин улуу акыны. Ал Грузиянын Масхедин аймагындагы Рустави деген кыштагында төрөлгөн. Жаштайынан томолой жетим калган. Шотаны Грузиянын падышасы Григорий III өз кызы Тамара менен чогуу тарбиялап өстүргөн. Экинчи суроо. Ал акындык дарамети жагынан дүйнөгө атага чыккан кайсы поэзия алыптары менен тең катары бааланат? Убакыт кетти. Абдылкасым Фирдоси 940-1021 арасында жашап, персик жана тажик акыны болгон. 65-1321 арасында жашаган Италиянын акыны. Абдырахман Жами 1414-1492 арасында жашап, тажик персик акыны болгон. Алишер Наваи 1441-1501 жашаган түрк элдеринин акыны. Йоган Вольфганг Гёте 1749-1832 арасында жашаган немис жазуучусу. Александр Сергеевич Пушкин 1799-1837 арасында жашаган орус жазуучусу. Мына балдар, биз аны кандай баалуу экенин дагы билдик. Үчүнчү суроо. Жолборс терисин кийген баатыр поэмасынын жазылышы, кийинки тагдыры, кыргызчаланышы тууралуу эмне айта аласыңар? Падышанын кызы Тамара менен Шота кичинесинен чогуу өсүшөт. Алар бири-бирине ашык болгонун билген бийлик өкүлдөрү падышанын кызы карапайым адамга турмушка чыгышын каалашкан эмес. Ошондуктан экөөнү ажыратуу максатында Шотаны атайын өкүл кылып Аравияга жөнөтүшөт. Ал кетээрде Тамара экөөбүздүн оңунан чыкпай калган аруу тилегибизди, арман күйөтүбүздү дастан кылып жазсаң деп өтүнгөн дешет. Ошентип 1189-1207 жылдардын аралыгында Жолборс терисин жамынган баатыр поэмасы жазылган. Поэманы кыргызчага 1938 жылдын май айларында элибиздин улуу классик акыны Алыкул Осмонов которгон. Азаматсыңар балдар, үй тапшырмасына аябай жакшы даярдаңызсыңар. Бүгүнкү сабагыбыздын темасы Алыкул Осмоновдун Жолборс терисин кийген баатыр поэмасын которуудагы чеберчилиги. Бүгүнкү сабакта биз Алыкул Осмоновдун чыгыш классикалык адабиятын чагылдырып берүүсүндөгү өзгөчөлүгүн окуп үйрөнөбүз. Жана ошондой эле чыгармадагы каармандардын образын ачуу менен бирге улуу достукту, баатырдыкты, өз элине ак кызмат өтөөгө, патриоттуулукка тарбияланабыз. Ооба балдар, Алыкул Осмонов деп жазганы бар көрүнүктүү адабиятчы сынчы Салижан Жигитовдун. Ал катып турган мазмунду төкпөй чачпай кыргызчалап жүрүп отурган эмес. Тек анын сюжеттик сызыктарын, идеялык логикасын, образдык мүнөздөмөлөрүн өз акындык мүмкүнчүлүгүнө жараша кайрадан баяндап берген деп баса белгилегенин билебиз. Кыргыз эли улуу акын Шота Руставелинин Жолборс терисин кийген баатыр поэмасы менен анын 750 жылдыгы белгиленип жаткан учур 1937 жылдардан баштап тааныша баштаган. Эң алгач бул чыгарманы Жомарт Бөкөнбаев айрым үзүнлөрүн которуп баштайт. Бирок ал котормо оригиналдан өтө алыс, кунарсыз болгонун сезген Жомарт которбой токтотуп койгон. 30 жылдардын экинчи жарымында Алыкулдун ойносо оюнга, сүйсө сүйүүгө тойбой турган лирикалык курак эле. Поэманы которуп баштаган ошол учурду ал мындай деп эскерет. Ушул айда мен өмүрүмдө биринчи сүйгөн Айдай Жигиталиева деген кыз менен ажырашкан болчумун. Анын себебин эмне экенин ушул күнгө чейин билбейм. Өз ичимден бүткү итти ыр менен басуу керек жана өзүмдү таанытуум керек деп коем да, баардык намысым менен иштейм.
пайымадан ажырай албайм. Көп убакыттарда таң атканга чейин олтурам. Окуйм, котором, таң калам, кубанам. Дүйнөдө мен гана бактылуумун деп ойлойм. Эгерде ошол учурда ал окул туңгуч сүйүүсүнөн ажырабаса, чыгарманын которулушу анчалык деле ийгиликтүү болмок эмес беле, ким билет. Акын өзү база белгилегендей, чыгарма которулбай эле кайра жазылды деп. Эгерде ошол учурда ал окул туңгуч сүйүүсүнөн ажырабаса, чыгарманын которулушу анчалык деле ийгиликтүү болмок эмес беле, ким билет. Акын өзү баса белгилегендей, чыгарма которулбай эле кайра жазылды деп айтканы бар. Бир аздан кийин эле Кыргыз элинде чыгармадагы каармандардын ысымдары балдар кыздардын аттары болуп коюлуп баштады. Демек акындын бул чыгармасы элге аябай жаккандагысы, эл аны жылуу кабыл алып окугандагысы билинип турду. Бир аз чыгармага токтололу. Аравиянын падышасы Ростивандын Чинатин аттуу сулуу, акылдуу кызы болот. Бир күнү Ростиван вазирлердин жанына алып карыганын, өлөрүнө жакын калганын, падышалык такты кызы Чинатинге өткөрүп берсемби деп кандай кылса туура болор экен деп кеңеш сурайт. Вазирлер анын бул оюн туура көрүшөт. Көп узабай Чинатин да такка отурат. Ал падышалык өкүмүн казынадагы алтын күмүштөн элге таратып берүү менен баштайт. Эл аны марттыгына абдан ыраазы болушат. Күндөрдүн бир күнүндө Саград вазир менен аскер башчы Автандил Ростивандын көңүлү жок отурганын байкашат. Жанына келип: "Бизге нааразысызбы же кызыңыздын дүйнө мүлктү чачканына капасызбы?" деп сурашат. Анда Ростиван: "Кокус көзүм жумулуп кетсе, Аравиянын тышкы жолорун сактоого жаралган согуш ишин билген эр азаматым жок", дейт. Автандил өзүнүн аскер өнөрүн Ростивандан кем калышпастыгын айтат. Падышага ишенбей, жаатып мелдешип көрүүнү сунуш кылат. Экөө талаадагы аңды кубалап жаа тартышып, аз убакыттын ичинде 2000ден ашык кийикти кулатышат. Калыстардан: "Көңүлгө карабай чынын айткыла, кимибиз көп аттык?" десе, алар Автандил 20 көп атканын айтышат. Ростиван көңүлү көтөрүлүп артка сапар алышат. Кайтып келе жатышып, жолдо не бир укмуш окуяга көзү болушат. Ал көрүнүш мындай сүрөттөлөт. Ошол аска, ошол чексиз дайрадан көрүнгөн сүйт таанылбаган бир караан, кара кулак шер сыяктуу эрнеме минген аты шумдуктуу ат жараган. Берметтенип аккан жашын карачы, кайдан келген, бул не болгон башка адам? Кийингени чаары жолборс териси, териси эмес чын жолборстун белгиси. Жолборс башын жасап алган башына жашын төгөт, түштү экен не киши. Колунда бар жоон өрүлгөн камчысы, кайгысы оор, бул не болгон чет киши. Хан не кыларын билбей, табышмактуу кишини тапкыла деп буйрук берет. Хан Автандил тартты алдыга тулпарды, тулпарды эмес көктөгү учкан шумкарды, жанак эрдин сая кууп артынан, аттар шамал, шерлер күнгө нурланды. Жер дүңгүрөйт, жер кылчайып бир карап, билип койду хандын өзүн кууганды. Шер ошондо бир теминди тулпарын, көздөн кайым закым болуп закымдап, шер жок болду аспанга учуп кеткендей, кайда кетти, эмне болду, ойлоп тап. Ростиван падыша артынан жетпей, ким экенин биле албай, үйүнө көңүлү жок кайтат. Чинатин атасынын кайгысын тең бөлүшүп, туш тарапка киши чаптырса да дайынын биле алышпайт. Акыры Автандилди чакыртып, табышмактуу баатырдын кайгысын ойлоп жатып, атам сарсана болуп бүттү. Дүйнөнү 4 айлана кыдырсаң да, ал баатырдын дайынын таап, кабар алып кел, дейт. Автандил 3 жыл бою издеп жүрүп, акыры аны таап артынан барат. Табышмактуу баатыр бир үңкүргө кирип, анда отурган сулуу жаш кыз менен кучакташып, ыйлап көрүшөт. Көп өтпөй ал бир жакка жөнөп кетет. Автандил жашырынган жеринен чыгып, баягы кызы менен учурашып таанышат да баатырдын дайынын сурайт. Кыз анын аты Тарел экенин айтып, экөөнү жолуктурууга убада берет.
Эки баатыр достошуп Тариэл өз тарыхын баяндап берет. Көрсө ал Индиянын 7 ханынын бири Саридандын уулу экен. Тариэл 5 жашка чыкканда Парсадан Нестан Дарижан деген кызды болот. Тариэл бир канча жыл Парсаданын уулу ордуна тарбияланып, кийин атасына кайтып келет. Ал Арыстанды желкеден апчы кармап ыргыткан балбан болуп жетилип, согуш өнөрүн мыкты өздөштүргөндүктөн атасы Саридан дүйнөдөн кайтканда анын ордуна бүткүл Индияга амибар болуп дайындалгандыгын, өзү Нестан Дарижанга ашык болгонун жана аны давар чоочун адамдарга уурдатып жибергендигин айтып, ушул кезге чейин издеп таппай жүргөнүн, андан бери 10 жыл убакыт өткөнүн, ал баатыр Нурайдин Фридон менен достошконун баяндап берет. Мына ошентип Автандил Тариэл менен достошуп, анын кайгысын тең бөлүшүп, сүйгөнүн табышууга жардам берерин айтат. Автандил сөзүнө бек туруп, талыкпас издөөнүн аркасында Нестан Дарижанды кайда экенин таап, Тариэлге айтып келет. Ал Тариэлди жолборс менен кармашып жаткан жеринен жолуктурат. Нестандын катын жоолугу менен ага тапшырганда ал эсин жоготуп калат. Автандил ага суу таппай, жолборстун канын ичирип эсине келтирет. Ошентип алар курал-жарактарын алышып, Нурайдин Фридонго келишет да ичөө Сепилдеги Нестанды куткарууга жөнөшөт. 3 баатыр тез эле душман колунун ойроонун чыгарышып, Сепилин талкалап, шаарына каптап киришет. Жер алды менен казылган жол аркылуу жүрүп отурушуп, Нестан камалган мунаранын бийигине чыгышат. Аны куткарып, Куланшоро шаарын көздөй жөнөшөт. Жолдо келе жатышып, аларга жардам берген Батмажанга кажеттен 10 000 нарга, сан жеткис качырларга жүктөлгөн олжону тартуу кылышат. Нурайдин Фридондун шаарында 8 күн 8 түн той өткөрүшөт. Үңкүрдөйү казынаны толугу менен Нурайдин Фридонго тартуу кылышат да Аравияны көздөй бет алышат. Аравияга жетип кирерде Тариэл Растевандан тизе бүгүп кечирим сурайт. Автандил менен Тиначин үйлөнүшөт. Тариэл өз элине келип, Нестан Дарижан экөө баш кошушат. 3 дос 3 жерде адилет бийлиги жүргүзүп, бакубат, жыргал турмушта жашап калышкан экен. Кана балдар, эми чыгармадагы баатырлардын образдарын сүрөттөй кетели. Тариэл поэмадагы башкы кейипкер. Ал Индастандын 7 хандыгынын биринин уулу. Теңдешсиз балбан, баатыр, кайрымдуу, улууну урматтаган, адамдын кадырына жете билген мыкты адам катары сүрөттөлөт. Автандил Аравиянын башкы кол башчысы. Ага баатырдык, балбандык менен катар акылмандык, айлакерлик, сабырдуулук, туруктуулук, токтоолук сапаттар дагы мүнөздүү. Нурайдин Фридон түркмөнбү, кыпчакпы же кыргызбы, Айтор Каспийден чыгышты карай туру калган түрк калктарынын биринин кулуну. Ал тайманбастыгы, чечкиндүүлүгү менен Манас эпосундагы сыргакка дагы окшош келет. Нестан Дарижан бүткүл Индиянын падышасы, Парсаданын жалгыз кызы, акылдуу, кайраттуу, чечкиндүү жана өз элинин патриоту болгон. Тиначин Аравиянын падышасы Растевандын кызы. Анын эң маанилүү деген мыкты сапаттарын акылмандыкты, токтоолукту, кайраттуулукту жана элге деген камкордугун, адилеттигин атап өтүүгө болот. Балдар, бүгүнкү өтүлгөн тема боюнча силерге бир нече суроо берип көрөйүн. Биринчи, Жолборс терисин кийген баатыр поэмасынын темасы, идеялык мазмуну тууралуу эмнени айта аласыңар? Туура. Поэмадагы эң башкы нерсе бул мамлекеттин биримдиги, борборлошкон күчтүү мамлекетти түзүү болуп саналат. Растеван өзүнүн аркасында мыкты башчы калбай калабы деп кайгырганын мисал келтирип кетсек болот. Экинчи суроо. Биз бардык каармандарды атап өттүк. Ал эми Асмат тууралуу эмне билебиз?
Ооба, Асмат Нестен Дарижандын кызматчысы, сырдаш курбусу. Ал Тариэлге муңдаш жолдош болуп, 10 жыл бирге Нестанды издөөгө салымы чоң болгон. Үчүнчү суроо. Поэманын кыргызча которулуш ийгилиги, бөтөнчүлүгү тууралуу эмнени үйрөндүк? Ооба, чыгарманы окурмандар жылуу кабыл алгандыктан, ошол учурда да, азыркы учурда да Тариэл, Автандил, Тинадин, Нестен Дарижан деген ысымдар балдардын, кыздардын өз элинин патриотту болуп чоңоюшуна, достукка бекем болуп, өз эли жерине ак кызмат өтөөгө ниет кылып ыйгаруусунда. Дагы бир өзгөчөлүгү, орус тилиндеги басылышынан 4 сапты кыргыз тилине 6 сап кылып өзгөчө эркиндикке жол бергендиги байкалат. Бирок бул эркиндик чыныгы котормонун мыйзам ченемдүүлүгүндөгү эркиндик деп билебиз. Азаматсыңар балдар, сабакка активдүү катыштыңар. Биз элине эмгеги сиңген адамдарды чыгармаларынан гана эмес, жашоо турмушубузда дагы баалап, эч унутпай эсибизге сактап келебиз. Азаматсыңар балдар. Мен сабагымдын аягын Алыкулдун 4 сапыры менен аяктагым келет. Шот таба чын достуктун эң кымбаты, эл үчүн керек жерде ак кызматы, жөнөй бер дагы сонун жерге алып барат, ал дагы мен берген ат, кыргыз аты, деп дагы да келечектеги жаш моундар сүйүп окуп, окурмандар көбөйө берсин деген ниетте сабакты аяктагым келет. Эми балдар, үйгө тапшырма. Жолборс терисин кийген баатыр поэмасынын орусча котормолорун таап, аны Алыкулдун кыргызчага которгону менен салыштырып окуп, айырмачылыктарына баа бергиле. Саламатта калгыла балдар.